Kayralara dile video tartıp elgen ayrılı örgünden. Uyalып dile kaldım çınında çöbrek. Deme olayımdan uykulu gözümen oturam da. Tura kalam da. Şimdi oturağım ödünde iş uktay verem da. Otura uktap kalam. Babam kaza olma ayay or. Udar boldu da. Oşundan ulam olup kaldım, grip oldum. Настроение переживать еткенден 40 жашына чейин уже аябай турбай калдым да төшөккө. Кичинекей кезимде да острый бронхит деп койгон, острый бронхитим бар болчу. Жүрөгүмдү аралатам, өпкөм, адышколом, өкөнтөн пересадка алыш керек деп эки органда. Жүрөк менен өпкөнү. Бирок операцияга күчтөрү жетпей калды да. Кээде өлсөм өлүп деле калайынчы дейм да, бирок жалгыз кызымдын көзүн жалдыратып таштап кетким келбей жашагым келет да. Саламатсызбы, Сала Медиа YouTube каналынын көрөрманы. Сиздерге айтылуу Түркия мамлекетинен салам жолдойбуз. Биз Шахзадалардын шаары болгон Манисадабыз. Көп жылдан бери өпкө оорусу менен жабыркап келген Элмира Кадырова эжекебизге келип турабыз. Анда эмесе Элмира эжекебизден кененирээк маалымат алалы. Бул ооруга кантип чагылдыгып калды, учурда абалы кандай, кабар алганы келдик. Саламатсызбы, Элмира айым? Кандайсыз, жакшысызбы? Алгач ушул өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, бул ооруга кандай чалдыгып калдыңыз? Кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Өзүм жөнүндө айтып бергенде көп жыл болду бул оору менен ооруп атканыма. Биринчи 2007-жылы башталган. Папам каза болуп калып, ошондо папам каза болгон мага аябай оор удар болду да. Ошондон улам ооруп калдым, грипп болду. Настроение переживать еткенден 40 жашына чейин уже аябай турбай калдым да төшөккө. 40 жашын өткөрүп алдыктан анан эле сразу больницага барсам. Кичинекей кезимде да острый бронхит деп койгон, острый бронхитим бар болчу. Ошондон осложнение бериптир өпкөгө. Дарылан деп. Ошондон дарыланып жүрдүм ар кайсы больницаларда. 1 ай, 2 ай, 3 ай болгон жылдарга айланды. Ошондо 5 жыл Кыргызстанда дарыландым да. Ошондо туура эмес дарыланып калган экенмин. Уже баспай калганда адам болбойт деп больницадан чыгарып салышканда. Ошондон бияка Түркияга келип жакшы врачтар бар деп угуп алып келишти. Бияка алып келип, жерден больницаларда жатып. Бир больницасы бар Измирде. Аябай жакшы карады. Аллахына шүгүр. Ошол жерден жакшы болду. 3 жыл больницада жаттым жерде. 2015-жылга чейин, 2012 келгем. Анан больницадан айыгып чыкканда жаткан убакта эле сол өпкөм солуп калган экен да. Бирге трубка коюп агып, бириң суулар агып атып. Ошондо жабир эле оң өпкөм калат. Кийин чыкканда эле контролго барып жүрдүм. Таза айыктым деди, бирок адышкам кетпей койду да. Кайра бардым больницага. Врачыма көрүнсөм, дагы бир сер анализ тапшыртып текшерип көрөм. Сенки болуп калыптырсың деди. Хроническая обструктивная болезнь легких депчи. Хронический бронхит деп айтылат да. Ошо. Менен дагы дальше лечение башталды. 2016-тан баштап уже жүрөгүм лакылдай баштады. Кайра врачыма бардым. Жүрөккө дарылар жазып берди. Дана ошондо проблемалар башталды да. Жүрөгүмдү аралатам, өпкөм, адышколом, жүрөк уколун бере баштады, кан сууландырган деп койду. Оксапар деген, эртең менен кечинде алам. Ал уколду аны алганда денелерим көгөрүп кетет. Кээде монтип курсактан алам. Курсагым көгөрүп кетет. Анан курсактарым болбой алганда колдоруман алам. Ошентип ушул күнгө чейин азап чегип келатам да. Анан аягымда 2019-жылы айтты. Болбойт леченияга, бул деген хронический. Жүрөккө нагрузка келип шишип кеткен. Шоколдун алдына жылып кеткен. Сол жака өкөнтөн пересадка алыш керек деп эки органда. Жүрөк менен өпкөнү.
Эми бир туугандарым, сиңдим, кызым 14 жашынан баштап иштеп баштады. Жалаң мага ушу жардам кылайын деп. Тапкандары ичкен жеген, квартирабызга дарыларыма кетет, дары-дармек кымбат бар эле. Бөлөгөл бөтөн жерде жашаганда эле оңой эмес да. Анан бирок операцияга күчтөрү жетпей калды да. Баарынан эң жаманы уже 4 жыл болду му кислородный аппаратка байланып калганымчы. 4 жылдан бери үйдөн чыга элекмин. Да үйдөн чыга албайм да. Бирок кээде баягы больница барганда эле чыгып келбесем. Бирок баягы 4 дуалдын ортосунда эле калдым да. Андан дагы эң жаманы 8 жыл болду Кыргызстанга бара элейме. Мекениме болгон кусалык менен жашап жүрөм. Мекенимди сагындым. Азыр операцияңызга канча каражат керек экен? Канчасы топтолуп калды? Сбор кандай кетип атат? Операцияга $130,000 деген кагаз келди. Ошонун Аллахыма шүгүр кыргыз элим бар экен, жардам кылып 3 жыл болуп негизи сбордун башталганычы. 3 жылдан бери ушу чогултуп жүрүп, азыр $62,000 чогулуп калды, буюрса жарымына жетейин деп калды. Кудайдан үмүтүм эми калган жартылай да калды, ошо чогулуп калса Индияга барып операция болуп жакшы болуп кетсем деген чоң үмүтүм бар да. Түркия мамлекетинде жашап калганыңызга дагы себеп ушул тоолуу аймак болгонуңуздан, Ден соолуктун айынан. Мындай дайыма көзөмөлдөнүп турасызбы? Эми дарыгерлердин көзөмөлүнөн ооруканага барып. Бир жылда бир барып дарыланып турам да. Мындай негизи кээде оорлошуп деле кетем, бирок баргым келбейт да, больницага барсаң эле страховка жок. Эми сен биякта чужойсуң да. Гражданин болбогондон кийин очойгон акча кетет. Ошо кыргыз неме акчаны аябай эле барбайбыз да, баягы келип акчага такалат. Канча убакыттын ичинде операция болушуңуз керек экен? Бул чукул болуш керек аябай, тез арада. Колдон келишинче эртерээк болсом. Себеби акыркы күндөрү кислороддун деле күчү жетпей калды магачы. Коркуткан ошол. Баягыда дем ала албай, уктай албай, кээде ушинтип отурганда уйкум келет, уктап жатып. Анан дем ала албай калам да, анан уйкулуу көз менен отурам да. Тура калам да. Ушинтип отурган бойдон да уктай берем да, отуруп уктап калам. Анан ойгум кеткенде анан жатам кайра. Кайра дем жетпей калса отура калам да, ушинтип калдым. Анан больницага барсак, күчү жетпей атыптыр деп анан бибап деген аппаратты жазганда, дополнительный. Ошону тагып алсам, бул напор менен воздух берет да, ошон менен уктай турган болдум да. Эми күндөн оорлошуп атам. Эми колдон келишинче эртерээк болсо жакшы болмок да. Себеби Индияга баргандан кийин дагы донор күтүп, бери жагы 3 ай, ары жагы 6 айга чейин аякта күтүшүң керек да донордучу. Өпкөсү пересадка болгон пациенттер аябай эле аз экен Кыргызстанда. Анан сиз жалгыз гана экенсиз да, жүрөгү менен өпкөсү пересадка боло турган пациент Кыргызстанда? Өпкө менен жүрөктү алмаштыра турган пациент бирөө эле экен да. Эки органды бир учурда алмаштырганчы. Негизи өпкөсү операция болуш керек болгондордун 3-өөнү таанычмын да, менен башка. Мен менен 4-өбүз өпкөнү пересадка алганга. Мындай жүрөк менен өпкө эки органды бир учурда алмаштырган бир эле мен экенмин да. Болбой эле койсун, башка Кудайдан тиленип суранам да. Эч бир жанга мындай оор сыноо берип сынабасын Аллахым.
Кыргыз элине кайрылууңуз болсо, айта турган сөзүңүз болсо, учурдан пайдаланып айтып алсаңыз болот. Кыргыз элиме кайраlara деле видео тартып элге кайрыла бергенден уялып деле калдым чынындачы, бирок айла жок болуп атат да. Бирден болушу сборум чогулуп кетсе, жакшы болуп кетсем деген үмүт айла жок. Кээде өлсөм өлүп деле калайынчы дейм да, бирок жалгыз кызымдын көзүн жалдыратып таштап кетким келбей жашагым келет да. Эң башкысы 4 жылдан бери кислородный аппаратка байланып Кыргызстандын көрө элекмин. 8 жыл болду бар элем. Мекениме болгон кусалык менен жашап жүрөм. Ошо эл журтуман кайрылып кайдыгер карабай жардам болсунуп коюлууларын сунанат элем. Баягы элим бар экен, журтум бар экен, жарым жартылай чогулуп калды. Дагы деле болсо кайдыгер карабай 30 000 адам 200 сомдон чогултса деле сборум жабылып калат экен да. Иншаллах жакшы болуп кетсем, мен да ушинтип бардайым элге жардам берем деген ниетим бар да. Себеби адам баласы өзүнүн башына келмейинче көп нерсени түшүнбөйт экен да. Башыма келбеген күндө деле мен өзүм элге жакшылык кылганды жакшы көрчүмүн да. Бирде Измирде жашап иштеген мигранттар көп эле билет. Аллах эч бир жанга айык кыстарып берип, оорусуна берип сынабасын да. Рахмат эжеке, буюрса айыгып өз мекениңизге барып, кусалыңызды таратышыңызга тилектешпиз. Айыгып кетиңиз. Кыргыз элибиз дагы кайдыгер карабайт, буюрса жардамын берет. Урматтуу Соло Медиа YouTube каналынын көрөрманы, мына Элмира Кадырова эжекебиз көп жылдан бери өпкө оорусу менен жабыркап, учурда Түркия мамлекетинде мусафир болуп жүрөт. Өз өлкөсүнө 8 жылдан бери бара элек. Колдон келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Эжекебиз ийгиликтүү операция болуп өз мекенине кайтсын. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.